Assalamu alaikum, rahmatullah ва баракатух. Жалпы кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыңыздар менен улуу аламды жараткан Субхан Алла Тааланын аты менен саламдашкым келет. Буйруса, насип буйруп, балдарыбыздан белек алып, жакында мынакей 2 күн болду умрадан кайтып келгенибизге. Ушул айдын октябрь айдын 24-ндө умра сапарга аттанып, умра сапарга барып келдик. Умра сапарга Умра официал фирмасынын жамаатынын атынан бардык. Ушул компаниянын атынан биринчиден ыраазычылык айтып кетем. Аман эсен бизди алып барып, Меккедеги зыяраттардын шарттары менен, милдеттери менен бизди ушундай жакшы тааныштырып, эң негизгиси бизге берилген эркиндик болду. Муну баса белгилеп кетишим керек. Биринчи күнү бардык, Мединага түштүк. Мединадагы жасай турган зыяратыбызды, милдеттерибизди аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине барып намаздарыбызды окуп, саламга барып, Медина шаарын көрүп, Медина шаары ушундай кооз шаар экен. Ухуд тоосуна бардык. Көрчөлөрдүн пакеттеги көрчү нерселердин баарын көрдүк. Биз менен кошулуп 80ге чыккан апалар барды. 70-теги апалар барды. Ошого эле 5 жаштагы ымыркай кыздар барды. Жүрөгүм толкуп жаш балдардын барганын көргөндө ата-энеси менен бир ымыркай кызыбыз барды. 42 кишиден турган состав барды бул жамаат менен. Бул жамаатта Мединадан ихрамга кирип, ниет кылып, Меккени көздөй аттандык. 3-күн аттандык, 2 күн Мединада турдук, 3-күнү Меккеге аттандык. Ихрамга кирген убакта ихрамдын шарттары кандай экени, милдеттери кандай экени бизге умра башчы баарын түшүндүрүп айтып берди. Ажакебизге да ыраазычылык айтып кетем. Мединага, Меккеге баргандан кийин барып эле биз жайгаша турган отелге барып, оокат ашыбызды, кийимдерибизди таштап эле, дароо чыгып эле Меккеге Кабага аттандык. Автобус менен Кабага барып, умра зыяратыбызды аткардык. Барган эле түнү. Кеч бардык, саат 11-лерде бардык. 11-лерде барган түнү эле Кабага барып, биз умра зыяратыбызды баштадык. Кабадагы Кабаны биринчи көргөн адамдын тилек, ниеттери, дубалары сөзсүз кабыл болот деген нерсени айтканда, биздин жүрөгүбүз ушундай титиреп, себеби биз биринчи барып атабыз. Көзүбүздү жумуп алып, карабай, жерди карабай, Кабадан өтүп кетейин дептирбиз. Көзүбүздү ачып карабай. Анан умра башчыбыз айтып, Кабаны караган дагы бул сени караганда жакшы болот деп айткандан кийин Кабаны карап, ниеттерибизди айтып, баягы айлана турган 7 катар айлан табыбызды өтүп, андан кийин Сафа Марва өрөөнүнө түшүп, ал жердеги амалдарыбызды аткарып, кийин сыртка чыгып, чачтарыбызды кырктырып, анан офиске кайтып келдик, кайра отелге кайтып келдик. Биринчи күнү баарыбыз эле баягы бирдей эле сиз эткенсиң да, баарыбыз эле укмуш эле болуп, аткарып жүрчүдөй ушунун баары зыяраттарын толук аткарат деген бир, себеби колубузга китепчелер берилген. Биз келип эле сертификаттарыбызды алганда, ушул компаниядан китепчелер берилген. Умрага барчу адам эмнени билиш керек, кандай даярдык болуш керек деген китептерди берген. Аны аябай окуганбыз, даярданганбыз. Мен 1,5 жылдан бери даярданып жүрдүм эле. Баягы ооруп, башыма сыноо келип калган күндөн эле менин бир өкүл атамдын кызы бар. Ошол кыз мени умрага чакырган. Мен акыбалымдын оорун көрүп, ошол кыз жок дегенде ушу умра сапарга барып, амалынан кутулуп калса экен, ушу мойнуна карыз кетпесе экен деген ойдо мени чакырганда. Анан мен айтат элем, умра сен чакыргандан бери мен ушу видеолорду көрүп атам, умрага баргандарды көрүп атам, амалдарды кандай аткарыш керек, эмне милдеттери бар экенин баарын көрүп атам. Мен ошонун баарын өзүм менен, бутум менен басып барбасам, мен толук аткара албай калат экем. Өкүнүч менен кайтпайын. Ичине күтүп тур, мен басайын. Кудай кааласа Алла Таала мени сөзсүз бастырат, мен басам. Ошондо өз бутум менен барам деп мен ниет кылдым эле. Субхан Алла Таалам ошо менин дуаларымды, ниеттеримди, тилектеримди кабыл кылып, мен өз бутум менен басып барып, ден соолугумда, өзүмүн баягы каалаган нерсемди жасоого акыбалым келген убакта бардым. Ушу мен умра сапарга аттанганга мага белек берген уулума ыраазычылык билдирем. Алла Таалам ушу уулума да 2 дүйнөнүн бактылуулугун, 2 дүйнөнүн жакшылыгын насип этип, иштерине жол берип, кандай ой тилектер бар болсо, максаттары бар болсо, ошонун баарын кечиктирсиз кабыл кылгысын сурайт элем. Ошентип 2-күн башталды. 2-күнү каалагандай эмне кылсак, каалагандай баргыла деген бизге эркиндик берилди. Бул эркиндик мага аба суудай керек эле. Себеби Мединада деле ошо мечиттердин баарын кыдырып, ошо чөлкөмдүн баарын кыдырып, мен аябай кызыккандыктан баарын кыдырып, буттарыбыз мозоль болгончу эле биз Мединада 3 күндө эле мен бутум мозоль кылып алдым.
Анткени ал жерде жылаң айлак басат экенсиң көп жерде. Ысык күн, асфальттар болсо баары ысык. Анан кийин ысыкты басканда бутуң кызыйт экен дагы, көп басканда бутуң мозоль болот экен дагы. Андан көбүрөөк бассаң ал жарылып калат экен. Ага деле ыраазы болуп, каниет алып эле ушуга жеткенибизге шүгүр деп эле Меккедеги анан кийин зыяраттар башталды. Кабага барабыз. Күндүз аябай ысык болот экен. Эртең менен багымдат окуп алып эле Кабага кирип кетебиз. Сопровождение жок, өзүбүз эле. Анткени биринчи барганда эле умра башчы бизге көргөзүп койду. Анан кайсы жерге бардык, кандай кылдык баарын эле телефонго тартып алдык дагы. Себеби бизде бир эле умра башчы эркек киши эле, башка компаниялардан аял кишилерди алып барат экен, жетелеп сопровождение кылып алып жүрүшөт экен. Анан кийин бизге умра башчыбыз баарын туура түшүндүрүп, башында эле айтып койгондуктан бизге баары түшүнүктүү эле. Жоголсок жоголдук, биз өзүбүз ага кайыл элек, жоголсок деле таап келерибизди билет элек. Себеби биринчи күндө тартып алган ориентир бар эле. Ошо менен Кабадагы зыяраттарыбыз башталды. Эртең менен барсак кечке чейин жүрүп, кечинде түндө куптан намазына кирип кетсек, эртеменки багымдатка чейин зыярат кылып, табап кылып, намаздарыбызды окуп, тахажжуд намаздарыбызды окуп, Кабанын жанындагы кичинекей мечит бар. Ушундай бир орун бар экен, мечит эмес экен. Ошол жерге кирип намаз окуса, чоң бир миллиондогон соопторду ала турган бир касиети бар экен да. Ошол жерге жети баягы айланып, табафты жасап алып, 2 рекет нафил намазды окуп алып, очередке туруп, түнү менен тахажжуд намазга чейин болот экен, саат 1ге чейин болот экен. Куптан окугандан кийин кирет экенсиң бул жерге. Ошол жерге кирип намаздарыбызды окудук. Ал жерге барып намаз окуудагы сезимдерди сөз менен айтып жеткизгиз экен да. Себеби ар бир денең сүйлөйт экен ошол жерге киргенде. Мисалы үчүн жүрөгүң дагы ушу турган жеринен бачойлуп калган жүрөктөрүбүз бар, коркуп калган жүрөктөрүбүз бар, ушул жүрөк ордуна келет экен. Ушундай жүрөктүн сокконун, ар бир органдын сүйлөгөнүн, көзүбүз биз ушу карай көз менен көрөбүз деп, биз көзүбүздү көрүп жүрөбүз деп эле ойлойт экенбиз. Биз көзүбүздүн карайги ушул жерди кычыктан көрөт экенбиз да. Ушул жерге киргенде ар бир орган сүйлөгөнүн мен сездим. 2 рекеттен 6 рекет нафил намаз окуп чыктык ал жерден дагы. Анан апаларыбыз 80 жанагы 70 жаштагы барган апаларыбыз ушул нерселерди аткара албай кыйналат экен да. Себеби күч кубат керек экен, күн ысык экен, түнкүсүндө ысык болот экен. Кабанын жаны аябай ысык, дем жок, шамал да жок. Анан кийин эле андан кирип мечиттерге кирип намаз окуйн десең, вентилятор баары ушундай муздак, Кабадан жөнүнө суу болуп чыгат, кийимиң суу болуп чыгат экен. Анан ушу умрага барам деп ниет кылып турган мусулман бир туугандарыма, умрага даярданып аткан мусулман бир туугандарыма, балдары ата-энебизге баягы белек жасайбыз деп аткан балдарга бир айта турган насаат кеңештер ушу баргандайын пайда болду да. Анткени өз көзүбүз менен көргөндөн кийин ал жер ысык болсо деле жылуу кийим алыш керек экен. Чыптама ичибизден сөзсүз алышыбыз керек экен. Жылуу шымдарды сөзсүз кийишибиз керек экен. Буттарыбызга чешка деп коебуз, байпактын сыртынан кие турган чешкаларды таманын жылуулап алып, жай намаздардын алдына сөзсүз жана биз үйгө төшөп койгон жылуулук берүүчү материалдар бар го, синтетический материалдар, ошолордон тигип алышыбыз керек экен. Же кийизден тигип алышыбыз керек экен жай намаздардын астына. Себеби көп убакыт бою дуба кылып намаз отурган убакта цементтин муздагы баары оорукчал адам сезет экенсиң. Балким баягы оорукчал эмес адамдар сезбейдир, апаларга деле оор болот экен ал нерсе. Анан эле эртеси күнү шишип көп, көздөрү шишип, баягы отура берип, анткени даярдыксыз бардык, аларыбыз билген жокпуз да. Анан эле көздөрү шиший баштады. Бөйрөктөрүбүз, ай сен муздакта отурдуң, мен үшүп калдым дегенди айта баштады. Буттарыбыздын мозолдорун айтпай эле коеюн, ага өзүбүз кайылбыз. Анан ошол эгер апаңыздарды, ата-энеңиздерди жөнөтөм десеңиздер, бир туугандарыңыздарды жөнөтөм десеңиздер, жакшы кеңеш, ата-энеңиздердин алы күчү барында. Күч кубатка толуп турган убакта жөнөтүңүздөр. Ошол өтө турган жолдун баарын өтүү, зыярат кылуу жолу деле өтө оор экен билген кишиге. Чыгымдап туура зыярат кылам деген кишиге, умра зыяратын аткарып келем деген кишиге мээнети өтө оор экен. Муну моюнга алыш керек экен. Жоопкерчилик менен барышыбыз керек экен. Жоопкерчиликсиз барып, өкүнүч менен келгендер бул эң кыйын, эң оор нерсе бул. Себеби жолдун мээнети деле оор. Аткаруучу зыяраттын мээнети дагы оор. Ошол нерсеге түндөп күндөп уйкусуз баягылардын баарыны, зыяраттардын, амалдардын баарын аткарууга дагы убакыт керек экен, ден соолук керек экен, күч кубат керек экен. Оокат деген нерсени унутуп калат экенсиң. Меккеге барганда ачка болбойт экенсиң негедир. Биз ушу Кабанын тегерек чекесинде отуруп эле, суу ичип эле, курсагыбыз ачка жок.
эртең менен кээде кечигип да калабыз, завтрак түгөнүп калат экен, ага деле кайыр болгон жокпуз, суудан ичип уктап жатып алабыз дагы. Кайра туруп эле биздики эртең менен кечинде болчу тамагыбыз 2 маал болчу. Анан кечинде ужинга чейин чыгып кеткен убактарыбыз да болуп калып атты. Ал убакта ужин ичпей калып аттык. 2 күндөп, 3 күндөп тамак ичпей. Кээде 5 күндөп деле тамак ичпей, ушу кабандан эле ичинен эле замзам суун ичип эле жакшынакай эле өлбөй, житпей эле амалдарыбызды аткарып аттык. Анан барган апалар ооруду. 80 эмес 60-тагы 65-теги апалар деле ооруду. Себеби ичинен кие турган чыптамасы жок. Жайнамасына жанагы астына жакшынакай бир жылуу нерсе тигип албагандыктан, муздактап отургандыктан, буттарына чешке алып албагандыктан муздак жылаң элек басып, анан кийин баягы Кабадан чыгып зыяраттарыбызды кылгандан сөзсүз сыртка чыгуучу жол бул Сафа Марва аркылуу кетет дагы. Ал жерлер мечиттер, Кабанын тегерек чекесинде Харам чөлкөмүндөгү мечиттер болот да. Алардын ичи ушундай муздак кондиционер иштейт экен да. Анан зыярат кылып, тердеп урдап, баягы 7 айланып табак кылып чыгып, намаздарын окуп чыккандан сөзсүз сыртка чыгуучу жол Сафа Марва аркылуу өтөт да. Ошол мечиттерден өткөндө баягы тердеп чыккан апаларга шамалдап, үйүшүп калышып, анан жөтөлүшүп, кээликче кыйналышты. Кийинки табактарына бара албай кыйналышты, Кабага кире албай кыйналышты. Себеби жөтөлүп адышка болуп калышты да. Ошондуктан кийин барам десе даярдык менен барышсын. Кабанын ар бир бурчунда окулуучу дуалар бар экен, айтылуучу дуалар бар экен. Ар бир айланганда ар бир айлампанын өзүнүн дуалары бар экен. Ушуларга сөзсүз көңүл бурушубуз керек экен. Жана китепти компания берет экен, даярдангыла деп жакшы нерсени айтат экен кыргызбыз да. Жөн эле бара берем, келе берем, мен кыйратам менен барып алышат экен. Анан кийин баягы китептерди окуп атсак, анан кийин бирок жүрөктөгү нерсени айтуу бул парз. Алла таалам жүрөктөгү нерсени кабыл алат. Анан китептеги жазылган нерсени айтса, ал андан да сонун экен да. Ошону жүрөгүнө киргизип алса, тилине киргизип алса, ал нерсе андан да сонун экен. Себеби биз андай дуаларды балким оюбузга деле келбейт болуш керек. Аны кимдер жазат? Алымдар жазат. Именно умрага барып келип, ушу Кабага барганда, Аллахка жакындаганда эмнени сураш керек экенин билген, түшүнгөн адамдар жазат экенин мен түшүндүм да. Ошондуктан умрага бара турган апаларга, аталарга, мусулман бир туугандарыбызга сөзсүз, эгер сизге ошол компаниядан сиздин колуңузга ошол китеп тийдиби, көңүл бөрүп, жанагы карап аткан тиктогуңузду токтотуп коюп, ютубтагы болбогон бир каяктагы эфирлерди токтотуп коюп, ошол китепти көңүл коюп, тилиңизге киргизип алыңыз дейт элем. Ал окуганда көп окуса, ал сөзсүз тилге өтүп калат. Тилге өтүп калса, ошол жерге барганда ошол нерселердин баарын айта турган болуп. Анан дагы бир айта турган нерсе, замзам суунун өзүнүн чыккан заводу бар экен. Водозабор деп коебуз бизде эми Кыргызстанда водозаборлор. Ошол жерден ичсеңиз замзам суунун даамы бир башкача. Ушу барганда курсагым ачат эле же башка кылат эле деп ниет кылбай замзам сууга тое ичиңиздер. Өзү замзам сууну туруп ичет экен. Башка сууларды отуруп ичсеңиздер дагы сүннөт отуруп ичүү го. Бирок туруп ичкен замзам сууну туруп ичүү жолу бул туура экен да. Ошондуктан туруп, ниет кылып, ошо барган дуаларыңыздын кабыл болушун сурап, жасаган зыяратыңыздын Аллахтан кабыл кылышын сурап, өтүп кеткен аталарыбызга, апаларыбызга, умра сапарына барбай, ушу зыяраттарын жасабай мойнунда карыз кеткен ата-апаларыбызга Аллахтан ниет кылып, ушу умралары, зыяраттары кабыл болсун деп зыярат кылдык. Айша апабыздын мечитине бардык, кийин Кабага келдик, кийин Сафа Марва өрөөнүндө ата-энелерибиз үчүн ошо сай кылдык да. Ушул нерсени дагы Алла таалам кабыл болушу, кабыл болбошу Аллахтан экен. Ниетибизди Аллахым сөзсүз кабыл кылсын дагы, ата-энелерибиздин моюндагы ушу умра зыяраттарын карыздарынан кутулсун деп ниет кылдык. Бара турган адамдар көп тамак аш албаңыздар. Себеби ресторандар тамак ашты ушундай биздин баягы менталитетке, алар деле мусулман өлкө экен да. Ушундай жакшы дайындайт экен, ичип бүтө албай калат экенсиң. Биз көрбөгөн айранга кошулган чөп чаар, өмө жемиштер биздин диетабызга туура келет экен тамактар жасашат экен да. Анан биз аябай жөн майлуу курдактарды кууруп алат экенбиз. Аны болсо нанды болсо патыр нандарды калта кылып салып алат экенбиз. Желбей эле көгөрүп, ушундай ысырап болот экен да. Ошондуктан умрага каттансаңыз, тамакты ойлонбой эле койсоңуз болот. Ысырап кылып ошол тамактардын баарын банка эттерди кууруп салбай койсоңуз эле болот. Пакет патыр нандарды албай койсоңуз эле болот.
Себеби сиз үчүн кам көргөн компания бар. Сиз үчүн түнү күнү тамагын бышырып отурган ошол офистин, ошол отелдин рестораны бар. Ошондуктан эң негизги сиздердин милдеттериңиздер умрага барып, зыяратты туура жасап, амалдарды туура аткарып келүү. Өкүнүч менен келбей, ушу жүрөгүңүз бир тынчтык алып, ушул мен зыяратымды туура аткардым, ушул мен амалдарымды Аллах таалам кабыл алды деген бир сүйүнүч менен келсеңиздер деген бир ниетти айткым келет. Ушу умра зыяратына аттанып аткан, Меккеге аттанып аткан мусулман бир туугандарыбызга айта турган дагы бир кеңешибиз, Кабада ушунчалык адам көп баргандыктан миллиондеген адамдар суткасына кирип, миллиондеген адамдар чыгат экен. Ошол жерде тазалыкты кармоо үчүн миллиондеген адамдар тазалыкты кармоо үчүн иштешет экен. Ошол кезде дезинфицирующий средстволор, жанагы тазалоочу каражаттар пайдаланылат экен. Ушулардын жыты ушундай бир резкий деп коебуз го биз медицинада. Ушундай ачуу экен, көзүңөн бир ачтырат экен. Маска сөзсүз тагынуу керек экен. Себеби жана астмасы барлар, аллергияга жакын адамдар сөзсүз ушул аллергиялар кармап калат экен, астмалары кармап калат экен да. Анан ошондуктан медик катары менин көз карашым ушундай болду да, маска даярдап барыш керек экен. Анткени Кабаны тегерек чекесин дагы бат-баттан тазалап, жууп, дезинфекциялап турат экен. Себеби мен туура эле көрдүм, бул нерсе керек. Себеби адамдар чүчкүрүшөт, бышкырышат, кандай оору менен барганын билбейбиз. Эмне менен дем алып жүргөнүн билбейбиз. Себеби ушул воздушно-капельный путь заражения деп коебуз. Аба аркылуучу таралуучу дагы микробдор бар, вирустар бар, инфекциялар бар. И ошолордун баарына, ушу барган адамдардын баары массово ооруп калбаш үчүн булар дезинфекция кылышат экен. Жыпар жыттуу бир жыттарды чачып турушат экен. Тазалап кеткенден ушул жыпар жыттарды чачып турушат экен. Анан баягы видеолордон көргөндө өзүм деле ушу даярдык көрүп атканда көргөм. Кабага баягы үстүнө жабылып турган бир таштын үстүнөн жабылып турган бир каба бар го, ошо кара кийим кийген каба. Ушу кабада элдер жуулунуп эле, тытынып эле ушу кабага жетүүгө, ташты кармоого ушундай аракет кылып анан тебеленип, тепселип калган убактарды, ушундай бир случайларды көргөнмүн да. Себеби айтылган нерсе бар, хадис бар. Бул таш эч кимге пайда да алып келбейт, зыян да алып келбейт. Муну биз Меккеге барганда өзүбүздүн умра башчыбыздан да сурадык. Бул хадистин кандайча адамдар ошо ташка жуулунуп, ташты кармагысы келип калган тууралуу сураганда дагы умра башчыбыз айтты да, бул эч кимге таш пайда да алып келбейт, зыян да алып келбейт. Себеби муну пайгамбарыбыз гана өпкөн үчүн башкалар ошого сыйынып калган да. Себеби ал жөнү жакшы көрүп өпүп калган. Анан ошондуктан ушул нерсени элдер бир барганда сөзсүз бир аткаруучу бул милдеттүү нерсе катары көрүшөт экен. Кабаны кармаш керек, өбүш керек, ташты кармаш керек. Бул нерсенин деле буга жолунун да кереги жок. Алла таалам жол берсе жөнүнө жол берет экен. Ошо миллион деген ошол жерде кирем деген адамдардын арасында биз жөн эле ушундай жол ачылып эле түртүшпөй эле кирип чыктык. Аллахтан жол сурадык, баягы өзүбүздүн табафты аткардык, 7 айландык. Андан кийин намазга чыгаардын алдында эле Аллахым жол берсе, ушу Кабаны кармап кетели, ушу колубузду, жаннат колдорубузду тийгизип кетели ушу Кабага деп эле, ушу жакшы ниет менен ниет кылып, 7 катардан кийин ниет кылдык элек. Ушундай эле туура мындай жол ачылып эле Кабага түз эле кирип, колубузду тийгизип, ниет кылып, дуаларыбызды кылып эле, кайра эле ошо жолубуз менен артка чыктык. Түртүшкөн жокпуз, тартышкан жокпуз. Алла таалам жол берем десе, баардык нерсеге жол берет экен. Жана Кабанын жанындагы намазга да элдер түртүшүп, бирин-бири тебелеп намазга киришет экен. Биз ошо табап кылып эле, ниет кылып эле намаз окуп келели деп үйдөн чыккандан ниет кылып, дуа кылып кеткенбиз. Барып баягы 7 катар табапты бүткөндөн кийин эле ошо эшиктин оозуна келип калдык өзүбүз эле. Келип эле биринчи сапка туруп калып эле кирип намаздарыбызды окуп чыктык. Ошондуктан умрага барганда, ниет кылганда, зыярат кылганда ниет түз болсо, Алла таалам өзү жол берет. Буга биз өз жон терибиз менен ынанып келдик. Ошондуктан сиздердин зыяратка барарда, умрага кетерде, Меккеге аттанарда ниетиңиздер үйдөн түз болсун. Калган нерсени Алла таалам баары берет экен. Биз ойлогон нерседен дагы миллион эсе көп берет экен. Мисалы үчүн мен ошол нерселердин баарын элестетпей эле баргам. Ниетимде бар эле, бирок Аллахтан жол болсо, жасап келген жол болбосо да көрдүм деген ниет менен кеттим эле. Аллахым жол берип, ошол нерселердин баарын мен ойлогондон 100 эсе көп баягы берекелүү дегендей, оюм жетпеген, акылым жетпеген нерселердин баарын Аллах таалам насип буйруп насип этти. Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Алла таалам баардыгыңыздарга насип буйруп умра сапар жасаганга, хаж жасаганга, чоң ажылыктарга барганга өмүр берип, ден соолук берип, убакыт берсин, мүмкүнчүлүк берсин.
ар бир пенде өзүнүн мойнундагы карызынан кутулуп, умра сапарларын жазып, хажга барып, чоң ажылыктарды жасап, дүйнөдө болгон баардык бактылуулукту, эки дүйнөнүн бактылуулугун сезип келишин тилейм. Замзам суусунан тое ичип, ичиндеги муктаждыктарынан, ичиндеги дартынан арылып келүүсүн тилейм. Баардыгыңыздарды умра сапарга барганда зыяратыңыздарды туура аткарып, амалдарыңызды туура аткарып, эли журтубузга аман кайтып келишиңиздерди тилейм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.